Алейкум баарыңыздарга салам, кандайсыздар? Сиздер менен мен Гүлиза Шымова. Бул сабакты өзгөчө баштагым келди. Эмнеге дегенде, баардык нерсе биздин ниетибизге байланыштуу болот экен деп туруп, сиздерге атайын ниет жана максат шаблонун даярдап, ошондой эле ошол боюнча кыскача, өтө көп убактыңыздарды албай турчу кыскача сабак иретинде онлайн түшүндүрмө кетүүнү туура көрдүм. Ал эми бул жерде мен сиздерге өзгөчө бир нерсени үйрөткүм келбейт. Бир диний, исламий жактан бир нерсени айткым келбейт. Болгону мен жеке өзүм кандай пайдалуу жактары, кайсыл жактан кандай зыян тарттым, же болбосо ниети жок же максаты жок кыймылдаганда кандай болот, ошону эле сиздерге жеткирип бергим келди. Жеке билесиздер, мен практикмин. Ар дайым сабактарда, баракчамда болбосун, каякта болсо дагы өзүмдүн жеке колдонгон гана техникаларым менен бөлүшүп келем. Негизи эле баардык нерсе биздин ниетибизге жараша болот экен. Ниетиң жолдошуң деп илгеркилер бекеринен айтпаган экен да. Себеби дегенде биз бир нерсеге кадам таштаганда, бир нерсени ниет кылганда, Кудай Таалам ошого жараша биздин жолубузда жат экен, жол көрсөтөт экен, ошого жараша акыл берет экен, эс берет экен, ой жүгүртүү берет экен, адамдарды тууралайт экен, ошого жараша кетет экен. Эгерде биз жакшы нерсеге кадам таштадык, максатыбыз бар, ошол эле машина алуу болсун, үй алуу болсун, мисалы да. Бирок ниетибиз бир нерсе кылып бир урдап алуу же болбосо ниетибиз бир маалыматты эптеп бир нерсе кылып бирөөдөн алдап-салдап сурап алуу деген сыяктуу бир ниеттер болсо, демек ал ниет ишке ашпайт экен да. Ашса дагы аягы жакшылык менен бүтпөйт экен, же болбосо ашса дагы сиз каалаган, сиз көздөгөн максатыңызга жеткирбейт экен Кудай Таалам. Потому что ой кечиресиздер, мен негизи эле аралаша эле сүйлөйм го, анан ошентсе дагы аракет кылам таза кыргыз тилинде сүйлөп бергени сиздерге. Ошондуктан биз биринчиден кайсы бир максатыбызга жетиш үчүн сөзсүз түрдө ниеттерибизди туура коюшубуз керек экен. Ушул эле сабакка келдиңиздер. Кандай ниетте келдиңиздер? Эмне үчүн келдиңиздер? Айтор ушул нерсени дагы өзүңүздөр үчүн тактап алыңыздар. Мен билем көп эле окуучуларым сабактарга левый аккаунттардан, левый телефондордон катталып келип окуп, окутуу методумду, программаларымды алып кеткен учурлар болгон. Бир дагы окуучума ушул 5 жылдын аралыгында менин программамды көчүрүп алдың же мени окуткандай окутуп атасың деп эч кимге айткан жокмун. Потому что ким кандай ниетте келди. Менин ниетим башка. Менин ниетим канча болсо да өзүмдө бар нерсени жайылтуу, бар нерсени жеткирип берүү. Мен жазган программаны мен кандай ниетте отуруп жазганмын? Мен окуткан сабакты мен кандай ниетте ар бир сөздү айтып атам? Канчалык деңгээлде окуучуларыма жетишин, канчалык деңгээлде сиңимдүү болушун Кудайдан суранып окутуп атамын, аны бир гана мен өзүм билем, жараткан билет. Ошон үчүн бирөөдүн бир нерсесин урдап алуу, эптеп мынтип калуу деген нерсе болбош керек. Болсо дагы туура ниетте. Үйрөнүп алуу, устат тутуу ниетинде болсо, анда бул башка кеп да. Бул нерсе биздин сабагыбызга мен кайра эле өзүмдү мисал келтирип атып өтүп кеттим. Ал эми биринчи эле дегенде бул баштапкы ниет бул жүрөктүн багыты. Мисалы ушул эле жумушка болсун, ушул эле сабакка болсун, я Раббим, бүгүнкү ишимди, сөзүмдү жана жүрүш турушумду жакшы ниет менен баштоого ниет кылдым. Кыргызча го, оп-оңой. Кайсы бир дуаны же бир истигфарды жатташтын кереги жок. Бул ниетти эртең менен айтууну сунуштайм. Сөзсүз түрдө мындай привычка кылып алсаңыздар болот, өзүңүздөргө көнүмүш, адатка айлантып алсаңыздар болот. Мен бир нерсени сиздерге үйрөтүүдөн алысмын, болгону өзүм колдонгон техникалар менен бөлүшүп жатам. Туура кабыл алыңыздар. Бурмалап, могу жери туура же бул жери ката жазылып калыптыр. Айтканда анан орусча айтып берди, анан кийин кыргызча кошо берди, же болбосо дагы бир нерсе болуп кетти. Айтылышын, произношениясын туура эмес айтты. Ал жерде мындай тамгага баса белгилениш керек эле, бул жерге ударение коюлуш керек эле. Абсолютно
энергияңыздарды коротпоңуздар. Мен чисто өзүм колдонгон, өзүм жасап келген жана пайда көргөн нерселер менен бөлүшөм жана биринчи сабактан баштап сиздердин дагы ниетиңиздер туура, жүрөгүңүздөр, багытыңыздар түз болуп, ошондой эле сынап эмес, вот реально чындап билим алам, илим алам, ушул алган илимимди Кудай Таалам жугумдуу кылсын деген ниетте бүгүндөн баштап тууралап алышыңыздарды суранып жана талап кылганча ушул нерселер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Ооба, жүрөгүбүздү ачпасак, устатка болгон сый урмат, устаттын айтып жаткан сөзү, ушул эле техникалары, айтор берип аткан билим, илимди жугумдуу кылышыны дагы Кудайдан сураналы. И ошондой эле бүгүнкү күндөн баштап баягы мени устат катары кабыл алып, 1 ай бою чын жүрөктөн алган билимиңиздерге амал кыла турган болсоңуздар, иншаллах бардыгы биздин ниетибизге жараша болот. Эгерде семчка чакканча дагы эмнени айтат экен, кийинки сабакта эмнени берет экен дегендей сынамакча, мындай сынаганча отура турган болсок, анда ошол боюнча эле кетебиз. Потому что биздин ниет башка болуп калат. Түшүндүңүздөр, э? Ошол эле учурда сөзсүз түрдө ар бирибизде максат болсун. Бул сабакка эмнеге келдиңиз? Акча эркиндигине чыгуу, убакыт эркиндигине чыгуу, балдарды караганча үйдө акча иштөө, зарыкпай каалаган нерсеңди сатып алуу үчүн, өзүңдүн жеке бир капчыгың болушу үчүн, айтор үй бүлөлүк бюджетти көтөрүү үчүн, ким кандай максатта кадам таштады. Ниетти туураладыңыз, ооба, билим, илим алуу үчүн, жугумдуу болуш үчүн. Бирок ошол билимди эмне үчүн алып атасыз? Ким үчүн алып атасыз? Кайсы максаттар үчүн? Сөзсүз түрдө эмне кылгыңыз келет? Бүгүн, кандай аткарасыз? Эмне үчүн кылгыңыз келет? Күнүмдүк ниет, жумалык, ушул максат сыяктуу эле бул нерселер дагы мындайча айтканда закондуу түрдө жүрөгүбүздөн кабыл алышыбыз керек да, сөзсүз түрдө. Кандай абалда жасагыңыз келет бул жумушту? Руханий жактан, мисалы тынчтык, сабырдуулук, жылуулук, айтор өзүңүздүн кандай абалда, эмнеге, кантип жеткиңиз келет? И ушул нерселерди жазып туруп и бекемдешиңиз керек. Бир законду кабыл алып туруп, бизде депутаттарыбыз баягы кабыл алып бекемдеп берет го, дальше ошол закон иштейт мисалы, ошол сыяктуу. Биздин ДНКбиз дагы биз кабыл алган законго жараша кыймыл аракет жасайт, ой жүгүртөт, көрөт, кыймылдайт, действияларды жасайт. И биздин ниетибизге, кыймылыбызга жараша Кудай Таалам ырыскыны берет, берип аткан ырыскысына берекесини кошуп коет. Ошондуктан ушул эле этаптарды бул көчүрүүгө сиздерге берилет. Сөзсүз түрдө көчүрүп алып, жашооңуздар да колдонуп, пайдасын көрсөңүздөр, мен ыраазы болот элем жана кубанычта болот элем. Албетте бири-бирибизге бир жакшы жагыбыздан пайдабыз тийсе. Күнүмдүк ниеттер, ошол эле жеке ниетиңиз, кесиптик ниетиңиз кандай болот? Руханий бүгүнкү максатыңыз. Мына ушул жазууда жазылгандай кылып туруп, жеке дегенде бул жеке өзүңүзгө тиешелүү, өзүңүзгө тиешелүү. Балким бүгүн күндүгө бирден ниет кылып отуруп, балким бир жаман адаттардан, жаман пейилибизден, кайсы бир жаман ыплас бир сөздөр чыгып кетиши мүмкүн. То есть ниет кылып ошону аткаруу, жеке өзүңүз үчүн ниет кылуу. Бүгүн ушуга ниет кылдым, ушул сөздү же ушул адатымды, ушул пейилимди жоём. Мисалы, кесиптик ниетке келе турган болсок, бүгүн канча кардар болбосун, канчасын учурбайын, кондурбайын, айтор кандай болсо да жылуу, жумшак мамиле кылам. Ал адам менден сатып алабы, албайбы? Мен бүгүн ушундай адам болгонго ниет кылдым. Кудайым, өзүң колдо, өзүң сабыр бер, ачуум келбей ушундай бир айтор өзүңүздү жакшы жака бурмалаган кесиптик жагыңыздан, жеке жагыңыздан. Бул тарбиялуу өтө сонун күнүмдүк ниеттерди эгерде таблица катары мындай иштете турган болсок, аябай бир мощный бир таасири болот да бул нерсеничи. Руханий ниетиңиз, балким бир дуаны ниет кылдыңыз, балким канча бир барак Куран китеби окуйм деп ниет кылдыңыз, балким жаттай элек болсоңуз намаз жаттайм деп ниет кылдыңыз,
балким 1000 жолу кайсы бир истигфарды айтам дедиңиз, 100 жолу кайсы бир истигфарды айтам дедиңиз. Мисалы руханий жактан именно дин жаатында болсо ошону ниет кылсаңыз ошону аткарып, то есть өзүңүздү самоконтролго аласыз, өзүңүздү контролдой баштайсыз. Эгерде бүгүнкү күнгө мисалы күнүмдүк ниеттерде бүгүнкү максатыңызды жаздыңыз, ушул нерселерге ниет кылып, анан кайсы бир максатты дагы орундалышына ниет кылдыңыз. Именно бүгүнкү күнү мындайча айтканда бул кыска мөөнөттүү максаттар да аткарылуучу. Ушул нерселердин баарына галочка, мисалы аткара алдым, буну жасадым, я молодец дегендей мен өзүм менен сыймыктанам. Бүгүнкү күнгө койгон ниеттерим баарыны аткарганы үлгүрдүм, бүгүнкү койгон максатыма жеттим. Бүгүнкү максатым дегенде жеке ниетке эмне коюлду эле, кесиптик ниетке эмне коюлду эле, руханий ниетке эмне коюлду эле. Ушулардын баарын аткарган болсоңуз да сиз бүгүнкү максатыңызга жеткен болосуз. Сөзсүз түрдө эле базарга барып бир алтын алуу, бир жоолук алуу же бир кийим алуу же дагы бир буюм алуу эмес. Бүгүнкү максатка жетүү бул өзүбүздү өзүбүз контроль кылып, бүгүнкү кылган ниеттерибизди бузбай күндү кечкиртирсек дагы бул жеңиш болот. Түшүндүңүздөрбү? Элементарно ушу сабакты жакшы аткарып, элементарно тапшырманы аткарып жиберүү дагы бул бир максат, бир күндүк максатыңызга кирет. Ошондуктан бир күн өтүп кетсе, жеке ушундай өзүңүзгө күнүмдүк ниеттериңиз аткарылган болсо эле сиз жеңиштесиз деп санасаңыз болот. Анияка барганга жетишпей калдым, бияка барганга жетишпей калдым, үлгүргөн жокмун, ой күн жаман кыска, же болбосо дагы бир нерсе деген бир наалымай, напчымай жаман адаттарды жекеге алабыз. Эмнеге дегенде бүгүнкү күнгө ушул жааттарда эле ниет коюп туруп, ушулардын эле аткарган болсоңуз дагы өтө мыкты жумуш жасаган болосуз. Ошол эле учурда жүрөктү тазалоо, ниетти тазалоочу формалар Аллахым, ниетимди тазала, жүрөгүмдү таза, ойлорумду туура багытта. Мен жүрөгүмдү өзүңө тапшырдым. Ким кандай сөз менен айтат? Балким бирөөгө арабча айтканы ыңгайлуу, балким бирөөгө истигфарлар аркылуу айтканы ыңгайлуу, балким бирөөгө кыргызча айткан ыңгайлуу. Кээ бир учурда ушундай арабча истигфарларды айтканда кээ бирлер мен толук түшүнбөй эле, котормосун билбей эле айтып атам дегендер да болот да. Ошон үчүн бул жака мен силерге примерно кыргызчасын айттым. Ушундай ниетте, ушундай сөздөр менен деле жүрөгүбүздү тазалап, ниетибизди тууралап, айтор өзүбүздү контролго алсак болот. Ошондой эле кайра эле биз иштөө алдында болгонубуз үчүн ишчи, окуп атсак дагы кайсы бир нерсе менен алектенебиз. Анан кошумча киреше табыш үчүн, кошумча иштеш үчүн, кошумча окуйбуз, айтор бир ордубузда токтобой аткан кандай десем, бир ордубузда токтобой аткан заманда жашап атабыз да. Бардыгыбыз эле кыймылда, аны деле окуп атабыз, муну деле окуп атабыз. Кайсы биринен жыйынтык чыгарсак, кайсы биринен чыгарбай атабыз, мисалы. Анын бардыгы кайра эле ушу биздин ниетибизге жараша болот да. Иштөө алдындагы ниеттер дагы, мисалы бул жерде мен мисалыга кайра эле өзүм авиа тармагында болгон үчүн, туризм тармагында авиакассирлер үчүн, турагенттер үчүн идеалдуу деп мисал келтирип койдум. Мисалы жүргүнчүлөргө тартуулаган сабырдуу, так жана жайдары кызмат кылам, күнүмдү береке менен өткөрүүгө ниет кылам. Бул жеке өзүңүздөр үчүн индивидуальный бир ниет түзүп алсаңыздар болот. Ушундай бир сөздөрдүн топтомунан мисал катары келтирип койдум. Бүгүн мен ушундай кылам. Всё, эч ким менин маанайымды бузганга, түшүргөнгө акысы жок. Ага жол бербейм. Эгер биз ичибизден ниетти кабыл алып, мындайча айтканда дарбазаны бекем кулпулай турган болсок, биздин ички бекемдүүлүгүбүздөн эч ким бизди жыгыта да албайт, маанайыбызды да түшүрө албайт, пландаган нерселерибизди буза да албайт, көздөгөн максатыбызга жетпей да калбайбыз да. То есть ар бир ниетибиз ишке ашат. Эмнеге дегенде биз ичибизден өзүбүз бекемдеп алган өзүбүздүн ички закондорубуз бар.
мына ушул нерсе менен бекем иштеше турган болсок, любой жумушта азыр кандай жумуш болбосун, кандай курс болбосун, бүт бардыгында кирешеге чыгуу, бүт бардыгынан акча табуу мүмкүн болгон заманда жашап жатабыз. Ошондуктан болгону иретке келтирип алышыбыз керек, туура ниет жүрөгүбүздү ошого жараша багытташыбыз керек. Ошол эле учурда биз ниетти койдук, жүрөгүбүздү тазалап атабыз, окуп атабыз, иштеп атабыз, акча тагып атабыз. Албетте максат сөзсүз болуш керек, максат болуш керек. Эмнеге дегенде, максаты жок, бул мындай конечный итогу жок адам сыяктуу болуп калабыз. Максат сөзсүз болуш керек. Максат болбосо ооба акча келе берет, бирок турбайт. Максат сөзсүз кыска мөөнөттө, кичинерээк, чоңураак максаттар, мисалы үй, машина, бул крупный акчаларга келе турчу. Мисалы эле ошо алтын, телефон, дагы бир балким үйгө эмерек, мисалы идиш аяк аял кишилер, балдарга бир детский мебель балким. Айтор ошол эле бизге акча алып келип аткан, бизге нан берип аткан, биз нан таап атканга мисалы себепчи болуп аткан телефонубуз, компьютерибиз, мына ушул нерселерди да максат кылышыбыз керек. Максатты бекемдөөчү дуаларды сөзсүз түрдө окуп турушубуз керек. Биз кыймыл аракетти кылып атабыз, ниетти тууруладык, аракет кылып атабыз, бирок эмне үчүн? Кайсы нерсе үчүн? Жөн эле курсагыбыз тоюш үчүн эмес да. Бизди Кудай Таалам жаратып койду, курсагыбыз тое турчу нерсени по-любому берет. Биз күмөнү жок эле үмүт кылышыбыз керек, күмөнү жок аракет кылышыбыз керек. Биз эптеп эле курсагым тойсо болду, эптеп эле үй бүлөмдү баксак болду дегенде бул максатсыз жашоо болуп калат. Курсак, үй бүлөнү багыш эле, курсак тоюш эле бул максат эмес. Бул күнүмдүк, баягы тирүү койгон эмне дейт эле, тирик койгонду курук койбойт деген сөз бар. Бизди Кудай Таалам жаратты, демек рызкыбыз менен жаратты. Ал рызкыны беришине бизде күмөн болбош керек. А бизде көп учурда кандай болуп атат? Тапканыбыз, жегенибизден ашпай калган учурда биз күмөн кылып коюп атабыз. Кой эми хотя бы ушуну жеп туралы, Кудайым берип атканда, анан телефон кийин алам, жаңы кийимдиби кийин алам, ага жетпейт баары бир. Бул туура эмес. Кудай Таалам жеп ичкенге тирүү коюп аткан адамдарды бир улак жаратса, бир шыбак жаратып коюп атат адырга. Бир улак туулду айылда, адырда бир шыбак чыкты деген. Түшүндүңүздөрбү? То есть бул деген жөн эле тамак ашыбызга жетсе болду деген бул максат эмес. Максаттардын жакшысын, мусулман бай болуп жашаш керек, жакшы максаттарды коюш керек, жакшы кийиниш керек, жакшы үйдө жакшы тамактарды жеп, жакшы идиштерде тамактаныш керек экендигин дагы максат кылышыбыз керек. Ушул максаттарыбыз биздин туура ниетибиз менен, түз жүрөгүбүз менен, айтор аракетибиз менен, дубаларыбыз менен сөзсүз түрдө бул нерсеге жеткирет. Ушул максаттарды дагы бекемдөөчү дубаларды сөзсүз түрдө окушубуз керек. Кыргызчасы Аллахым ойлорумду оңго буруп, иштеримди жеңил кылып, максаттарыма берекелүү жол менен жеткире көр. Мисалы, бул мисал катары кыскача форматы. Кааласаңыздар колдонсоңуздар болот, кааласаңыздар дагы башка истихфарлар, дубаларды айтор өзүңүздөр азыр интернетте кеңири таап окусаңыздар болот. Ниет плюс максат практикасы. 5 секунд тынч дем алабыз. То есть сиз ниет кылдыңыз бир нерсеге, жете турчу конечный итогуңуз, максатыңыз бар. Бирок ошого кантип жетесиз? Кайсы техникалар менен? Албетте Кудайдан сурана берсек, дуа кыла берсек берет, болот. Бирок жол жобосу менен болсо дагы да жакшы. Мисалы, машина айдаган айдоочулар азыр бардыгы эле айдайт. Каждый второй айдайт, бүт бардыгы, бардыгы айдайт, бирок кебири жол эрежесин туура билет. Айылда айдайбы, шаарда айдайбы. Кебири жол эрежесин билбейт. Бирок экөөнүн тең правасы бар. Баягы эме көлүгү бар. Эми карап көрүңүздөр. Мисалы, жол эрежелерин туура билген айдоочу узакка жетет, штраф албайт. То есть плюстары көп да. Авария, мисалы ушундай жол кырсыктарынан алысыраак болот. Жол эрежесин билбеген айдоочу күбөлүгү болсо дагы бул ичиндеги адамдардын өмүрү аманатта болот. Айтор өзү дагы билбейт,
туура же туура эмес экенин, правасы болгону менен бирок аябай кооптуу айдоочу катары саналат. И бул жерде да ошондой ниет менен максат практикасын өзүңүздөр үчүн мындай по правилам билип ала турган болсоңуздар, биз жете турчу жерибизге, жете турчу максаттарыбызга оңой, жеңил жана кандай десем, ишеним менен жетишибизге дагы да жардам болот. 5 секунд тынч отуруп, ниет кылдыңыз, максат кылдыңыз, эмнени элестеттиңиз, 5 секундда ниет кыласыз, ниетиңизди жазасыз. Бул жерге бул атайын сиздерге жазуу иретинде мисал келтирип койгом. Жаздыңыз, ниет кылдыңыз, эмнеге жет, бир максатты белгилейсиз. Бүгүн кайсыл жумушту, эмнени бүтүрөсүз, бүгүн балким бул нерсени, практиканы жасайм же болбосо бир дуа менен аяктайсыз. Аллахымдан жеңилдик сурайсыз, мисалы сөзсүз түрдө. Ниетти кандай койдуңуз, ар кимдики индивидуально, максатты кандай койдуңуз, бүгүнкүгө койдуңуз. Айтор мына ушул нерселерди мен сиздерге бул сабактан кийин дагы 30 күндүк ниет күндөлүгүн белекке берем. Бул сабактар жүктөлүп, көчүрүүгө атайын ылайыкташтырылып, PDF форматында бул сабактар дагы тизмеге жүктөлүп берилет. Андан кийин ниет күндөлүгү, 30 күндүк ниет күндөлүгү сиздерге ал дагы белекке берилет. Мына ушундай негизинен алганда башыбызды иреттеп, эмне үчүн, эмнеге, ким үчүн бул кадамдарга бардык, бул жерге эмнеге келдик, эмнени издеп келдик, кандай ниетте келдик, ушул нерселерге негизи ниет суроолорго жооп берет да, эмне үчүн, ким үчүн, анан кандай максатта. Эгер ушул суроолорго өзүңүздөргө жооп бере турган болсоңуздар, сиздер бул сабакка, бул тармакка деги эле ушул суроолорго жооп берген болсоңуздар, бул сабакка, бул тармакка келгениңиздердин, мындайча айтканда, аракетиңиздердин үзүрүн эртең эле көрөсүздөр буюрса. Неге дегенде, конкретно билесиздер эмне үчүн келдиңиздер, кандай максатта келдиңиздер. Анан жөн эле курспу курс, эл окуп атат, ооба окуп кое берейинчи. Бул да бир курс да деп эле мындай эле көз карашта келсеңиз, ошондой эле көз карашта кетесиздер. Ошондуктан чын жүрөктөн бүгүндөн баштап устат катары жүрөгүңүздөрдү ачып, мен айткан ар бир сөзгө амал кылып, урушуп атат же мынтип атат деп эмес, бизге жеткирүү, бизге түшүнүктүү болушу үчүн ушундай тондо же ушундай эмоцияда сүйлөп жатышы мүмкүн деп кабыл алыңыздар. Менин сүйлөгөнүм, урушканым сиздердин максатыңыздарга мындай ишке ашпай калышына мындай вообще ушул нерсени анык билиңиздер. Эч нерсе сиздерге помех болбойт. Максатыңыздар анык, көзүңүздөргө көрүнүп турат. Ниетиңиздер түз, билим алуу, алган билим, илимге амал кылуу и максатка жетүү. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик. 30 күндүк ниет күндөлүгүнү документ форматында группага жүктөп беребиз. Ар бириңиздер өзүңүздөр распечатка кылып алып, күнүң толтуруп, өзүңүздөргө мындайча айтканда самоконтроль кылсаңыздар болот. Бул аябай пайдалуу жана бизди, өзүбүздү мындай кичине болсо дагы мындай режимге, бир графикке салып коет дейт элем да. Албетте, эгерде ыңгайлуу болсо чыгарып алсаңыздар болот. Болбосо электрондук түрдө колдонсоңуздар болот. Кимге кандай удобный болсо пайдаланыңыздар дейт элем.